Саламатсыздарбы, урматтуу көргөзөрүм. Бүгүнкү Улук Сөз каналынын чыгарылышында биз мурдакыдай эмес, сөздөрдү аралашып беребиз. Мурда эсиңердеби А, Б, В деп улантып келдик беле. Эми мындан аркаларын көбүнчөсү ушундай аралаш болуп калат. Силерге да кызыктуу болот, көп сөздөр түшүнүктүү болот да. Анда эмесе баштайлы. Бүгүнкү биринчи сөзүбүз сугат. Сугат деп өзүңөр билесиңер, талаага, бакка суу жайып иштерин айтат. Бирок сугат деген сөз туура сөзбү, кээ ошондо болуп атат. Мынакей сугат деген сөз кайдан келип чыккан? Бул да мындан. Суу кара деген сөздө баягы суу кайда агып атат, карап турушты айтат. Анан сугат деген сөздү кайдагы сууну кайда катып атабыз биз? Кыргыз тили кандай бузулуп кеткен. Эгерде тууралап жаза турган сөз суу кара деген суу карайм дегенге өткөн биринчи. Анан карайымдын арты суугаруу болуп ууга өткөн. Анан тиги эле сугатка өтүп кеткен. Сугат болбош керек бул жер. Суу кара, же болбосо суу карак, суу карам дегендейчи. Мындай болгон. Мисалга айтып атам мен муну так эле ушундай кыла деп элем. Негизи суу карак деп же суу карам деп ушундай айтылыш керек да. Экинчи сөз бүгүн. Ушу күн деген сөз да бүгүн деген сөз. Анан бүү деген айтсак, үй тамгасы көбүнчө бир нерсени талкалоо, жок кылуу деген ошондо колдонулат. Мисалга бүлдүрүү деген сөздү билесиңер, бүлөө, бычакты бүлөп баягы учун деген ичкертип, жоон жагын жок кылуу дегендей. Ошондой сөздөр колдонулат көбүнчө. Ошон үчүн туура эмес. Бул бүгүн деген сөз моундай жазылат. Бүгүн, ушул күн деген мурда сөздөрдүн баары кыска болгон. Азыр бияна Л деген тамга эскертпеди, бул деп. Мурда буу деп эле кыскача эле айтышкан. Чыпкап. Аялдар көп айтат эмеспи, сүттү чыпкадым, сүттү чыпкап кой деп. Анан чыпкап деген эмне десең, сүттү деген бир нерсени өткөзүү дейт, марлиден мисалга тазалансын деп. Жок, бул мындай эмес, туугандар. Сөздүн мааниси чыпкап деп, бул ошо каптын аты. Бул мындай айтылат. Жип, кап. Көрдүңөрбү, бул эки сөздөн турат. Жиптен токулган кап. Айранды коюп, сары суу салып кеткендей кылып, анан сүзмөсүн алыш үчүн жасалган кап. Аны сүттү деген кыпыр-сыпырдан тазалаш үчүн колдонулган, анан чыпкап деп айтып калышкан. Чыпкап эмес. Мен мурдакы чыгарылыштарда айткам, мисалга Ж тамгасы, Ч тамгасы бир тамга болуп кетет. Каалаганда Ч деп сүйлөнүп калат, каалаганда Ж деп сүйлөнүп калат. Мисалга С тамгасы Ш тамгасы болуп сүйлөнүп калат. У тамгасы Үй болуп калат. Ошондой бизде көп. Анан К, Г тамгасы бир болуп калат көп учурда. Б, В тамгасы бир болуп калат. Анан ушинтип эле аралашып атып, анан сөзүбүз бузулуп кеткен. Андан ары уланталы. Курч деген сөздү. Курч бычактын миздерин айтабыз да, курч депчи. Анан курч деген сөз өзү эки сөздөн турат. Өзүм жазып берейин.
Көрдүңүзбү? Кы деген сөз баягы бир нерсе менен кылды да мындайчы. А баягы уч. Көрдүңүзбү? Кы уч. Куучуп деп айтпайт муну. У тамгасы, ы тамгасы бир там болуп кетсе жерде. Кы учта деп айтыш керек муну. Кемири. Кемиргенде бир сөөктү кемирип же бир нерсени жыгачты кемирип аткандай, нанды кемирип аткандай айтабыз. Анан мааниси эмнеде? Мааниси да мында эки сөздөн турат. Мынакей кал. Кем көрдүңүзбү? Кем деген кичирейтүү деген, кичинекей деген сөз. Ири деген чоң сөз. Чоңду, мына ирини кемитүү деген сөз бул. Мынакей ушундайдан түшүн. Тынчтык деген сөздү алсак, бул сөз баягы иштеп атып, болобу согушуп атып, болобу ошону токтотуп, тыныгууну айтат. Ошол тынчтык деп жазылбайт. Монтип жазылат. Тыныштык, тындык. Багынтуу деген сөздү алсак, мында дагы сөздүн мааниси абдан бузулуп кеткен. Бар жоону багынтып алып, басмырлап, тепсеп, баягы желегин кулатып, бүт байлыгын ташып кетипти, багынтып деп ойлошот. Мына орустарды алсак, баягы кордогонду багынтып деп сүйлөп атышат аларчы. Баягы покорим планету, покорим звезды, покорим природу деп. Буну кыргыздын кор деген сөздү орустар корить деген сөзгө өтүп, анан покорность, анан покорить деген сөздү өтүп, ошондойго биздики да өтүп кеткен. Багынтуу деп басынтууну. Жок, бул багынтуу деген сөздүн мааниси такыр башка. Мынакей мен силерге ары түшүнүп коеюн. Багынтуу деген сөз багып алуу деген сөз. Түшүндүрүп берейин. Биздин эле Балбай атабыз Кытайлар деген жумбодон калмактын баарын талкалап кырып, анан калмактардын аман калган орустарга кире качат. Эки жакта тентип, жарадар, марадар, кембагалдар калып калган да жумбодо. Анан Балбай атабыз ошол калмактарды, мурдакы сүйгүчтүү душмандарды чогултуп, алып келип, мына биздин Ысык көл областында Каракол шаарынын жанында Челпектен айыл бар. Ошол жерге отурукташып, үй жай берип, оокат берип, багып алган. Мына кыргыз багып алган. Багынтуу деп кыргыздар ошону айткан. Мына калмактарды биз багып алдык. Алалы дунгандарды Кытайлар талкалап атканда кыргыздар аларды да багып алдык. Уйгурларды багып алдык. Силер деген сөздү туура түшүнүп жүргүлөр да, кыргыз эч качан баягы жеңилген элди басмырлаган эмес. Эми да басмырлабайт эч качан. Жардам гана берет, багып алат. Андан ары алалы кала деген сөздү алсак. Кала деп борбор шаарды айтабыз да, чоң же болсо чоң шаарларды. Анан ошондо алалы кал деген сөздүн маанисин билиш керек, кала дегенди билиш үчүн. Кал деген сөз мен мурдакы чыгарыштарда айткам, бул баш деген сөз кыргыз тилинде. Азыр мурдакы чыгарыштарды көрбөгөн көбү башты айтып, сен эмне деп тантып атасың деп. Мынакей андай тантыбайлы. Кал деген сөз кыргыз тилинде калпак деген сөзгө өткөн. Калпак, калды бак, башыңды бак деген сөз. Эми алалы кал деген сөз өзбектерге калле болуп кирип кеткен. Калле. Мурда өзбектер менен бир болуп турганбыз. Анан орустарга калава болуп, калабок болуп кирген. Анан ал сөздөрдө к тамгасы менен аралашып кетет да, билесиңер. Ошон галава болуп айтылып калган, ар эле галава деп айтат.
Yok жазганда голова деп жазылып о менен жазылып калат. Ошон үчүн сөздүн мааниси жоголуп кетип. Анан борбор шаарда дагы күнү каала. Ошон үчүн башкы шаар деген мааниде каала деген. Бардык эле шаарларды айта бербейт. Бул борборлорду гана айтат. Райондун борборун айтат, областтын борборун айтат, республиканыкын айтат. Анан ошондон кал деген сөздөн кыргызда кал деген сөз баш. Жума. Жума деген сөздү 5-күн деп эле түшүнүп калды кыргыздар бардык эле. Жума деген сөз кайдан келип чыккан? Мынакей мондай 5 манжаны жум деген сөздөн келип. Жум. Мурда кыргыздар бул жер шарын жер деп аташкан эмес. Жум деп аташкан. Кишилерди жума деп аташкан, землянин деп. Анан кыргыз тилинде ошо жум, кыргыздар тоголор экенин билген жердин. Жум деген сөз орустарга өткөндө анан зем болуп өткөн. Зем. Жерни зага өткөн. Зем. Анан земля болуп кетти. Планета Земля. Топуракты да земля дей баштады. Бизде жум деп айтышкан. Жум. Жума деген сөздү алсак, жума. Бул жерде 5-күн деген сөз. Ошондо бир жумадан кийин келем, бир жумадан кийин кылабыз деген сөз аябай туура эмес болуп калып атат. Бизде 7 күн болуп атпайбы? Баягы башка элдин календарын колдонуп. Кыргыз тилинин календарында 5 эле күн. 1-күн, 2-күн, 3-чү, 4-чү, 5-чи кайта 1-2 болуп кетет. Биякта деген 6 базар күн жок кыргызда. Ошон үчүн жума. Мына туугандар ушинтип сөздөрүбүздү бүт бойдон түшүнүп алууга тийишпиз. Түшүнбөсөк биздин кыргыз атыбыз жок. Башка элдердин тилдерин алып атабыз, тиги жактан алып атабыз, американын сөзүн алып атабыз, өзүнчө эле орус тарапына кашмар болуп барат. Сөзүбүз. Баягы мурдагы чыгарыштардагы нерселерден дагы кошумча кетип кетейин. Баягы кыргыздар чын эле унуткан тилин. Башка элдерде ошондой да шиши толду деген аябай көп болгон нерсе. Шиши толду. Мына буякта азыр Жапаровдун шиши толду, Ташиевдин шиши толду, Шакиевдин шиши толду эле эл сүйлөп атат. Кандай толот шиши? Ошону түшүнбөйт да. Бул деген мындай шиши толгон бир чети чын. Шиши толду деп бай кишини гана айтат. Мына илгери азыр кайган капчыкты колдонушкан эмес. Ал убакта деген кагаз акча болгон эмес. Ал убакта теңге болгон. Теңгенин ортосу мондай тешик. Анан шиш мондай шиш болгон. Көрдүңөрбү? Мындайына кылып илип коет. Ар кандай эле болгон бул шиштердикичи. Түзү болгон мындай сүйүгү. Анан буяктарында кулпусу менен ар кандай эле болгон. Бул жөнөкөй да. Анан ушуга теңгелерин мондай тешиги менен сайып коюшкан. Менин шишим толо элек. Мен деген көрдүңөрбү, акчам жок менде. Ошон үчүн мен мындай темир шайбаларды колдонуп атам. Анан темир шайбаларды алсак деле мындай шишим толо элек. Ошо шиши толду деп баягы аябай байып кеткен адам аябай толуп, кыйын болуп, эч кимди карабай, баарын басмырлаган кишини шиши толду деп коет. Ошо парламентте өзүңөр билесиңер, жалаң байлар отурат. Кедей кишилер жок аякта. Анан ошон үчүн алардын чынында айткан шиши толду да. Толтура шиши. Мына ушундай кыргыз тилинин сөздөрү абдан бузулуп кеткен. Ошоларды үйгөнүшүбүз керек. Кимде кийим
биринчи жолу көрүп атса, угуп атса ушуларды өтүнүч YouTube каналына кирип, YouTube каналында Улук Сөз деген каналды ачкыла. Улук Сөз каналы бул менин каналым. Ушул каналда мен кыргыз элинин жоготкон байлыктары деген символ менен кыргыз тилинин чыныгы маанисин да берип атам. Ачкыла, ким түшүнбөсө, ачкандан кийин ал жерде мынакей бул биздин туудагы күн сыяктанган менин эмблемам бар, кызыл түстө. Ошол эмблеманы бассаңар, көп жазуу чыгат. Ошо видео дегенди басасыңар. Видео деген жазууну басканда менин бүт баягы өзүм чыгарган видеолор чогулуп калат. Анан ошондон биринчи сабак, экинчи, үчүнчү деп бүт жазуу турат. Ошону ачып баарын карап чыккыла. Ошондо гана анан буларды балким түшүнөсүңөр. Келип эле кире калып эле кийөөгө жазып атат сен. Туура жазчы, жазганды билбегенден кийин, кыргыз тилин билбегенден кийин эмне тантып атасың деген ар кандай көп болуп атат. Бул жерден баарыбыз тантып атабыз, мен эле эмес, силер да тантып атасыңар кыргыз тилин билбей. Ошон үчүн урушпайлы, согушпайлы, тыныч алып, мындай айтканда, бирибизди багынталы, багып алалы, таза кыргызча. Кыргыздардын жаман адаты бар. Тааныбасты сыйлабас деп. Менин салтым башка кыргыздар. Мен тескерисинче сыйлабасты тааныбас деген салт менен жүрөм мен. Сыйлабаса эмнеге бар таанып? Атиле болсо тааныбасаң эле сыйлабай дегендей. Анан ушундай балелер көп болуп атат. Анан кыргыздын душманы жок, билип койгула. Кыргыздын бир эле душманы бар. Бул кыргыздар силер өзүңөрсүңөр. Бирөө деген алга чыгып баратса, басмырлайсыңар, карап койбойсуңар, колдоп койбойсуңар. Мына бобеки кыргыз тилин китеп кылып чыгарсам деп ойлоп, көп эле мындай шишип толгон кишилер менен кезиктим. Шиши аябай оор да, көтөрө албай кыйшайып жүрүшөт байкуштар, бияка противовес кирет да, жанагы деревня дураковдогудой. Анан мен каражат сурадым. Жок, бири бербейт. Эмнеге берем дейт. Менин ишим беле дейт. Ошондойлор абдан көп болуп атат. Анан мен эч кимден эчтеке сурабайм. Мен ушинтип эле силерге баарын берем. Бирок бирибиз менен согушпайлы, урушпайлы болгону силерден өтүнүч. Кыргыз тилин үйрөнгүлө. Ушуну менен биздин сабагыбыз аяктады. Эмки чыгарылышка чейин амандыкта тургула.